İlham geldi. Қалаған нәрсесін қылып сыйлап алғыла. Просто менің мамам жоқ. Ушунча мындай жаман болуымда, мисалы апасы барлар андай нерсени кылбайт да. Ошол Ниет деген кинону көрүп элесиз. Могу турган Артемчик эженин небереси экен, аябай жагып, ушундай эмоцияга берилип, ыйлап, токтоп бүттүңбү? Машалла, машалла. Жактыбы кино? Айтчы гана. Без кино я просто плакала. Күчтүү кино экен. Биринчи жолу кинодо без кинозал, без кино кол чаап отурдук. Карайып барган, уктап калган жүрөктөрүбүздү туңуп деп өзү келип койдум. Эле караган жүрөктү мындай ачат экен да. Ар бириңер каждый көрүш керек бул кинону, обязательно. Респект, молодцы. Ыйлаган жерде ыйлап да жибердим. Ушундай да мен өзүм балдарыман да, өзүмөн да башыман өткөн. Бирок азыркы жаштарга аябай эле тарбияда ойлойм. Ниет эми бул бир башкача сонун таасир берди да. Бул эме эмес, эле күлкүлүү комедия эмес. Аябай мощный кино болуптур. Азамат Бакеге ыраазычылык билдирем. Жана да баарыңыздарды чакыра кетмекмин ушу киного барыңыздар деп. Жүрөгүңөр бир башкача болуп сон болуп чыгат экенсиңер.